Менин атым Батырбекова Жылдыз. Мен Бишкек башкы архитектурасында иштейм. Биз азыркы турган көчө Бишкек шаарынын чок ортосунда өтө анча чоң эмес көчөлөрдүн бири Алымкул Ушунбаев көчөсүндө турабыз. Бул көчө биздин кыргыздын чыгаан уулу Залкар акыны Алымкул Ушунбаевдин наамын алып жүрөт. Түштүктөн түндүккө карай өсөт. Түштүктөн эгер башынан айта турган болсок, темир жолдон ылдый келгенде Вечерний Бишкек газетасынын эмеси редакциясы, андан кийин 67 мектеп. Андан кийин турган үйлөр убагында мен да ушул үйдө жашагам өзүм. Элдин ичинде Созминдин үйлөрү деген аты менен белгилүү үй. Анан ылдый кетсек, мындан биздин кыргыздын дагы бир Залкар акыны жакшы. Токтогул Сатылганов атын алып жүргөн көчө. Ал көчөдө белгилеп айткым келип атат. Номер 5 мектеби жайгашкан. Мен өзүм ошол мектептин 1-классынан баштап 10 классына чейин окуп, 78-жылы бүтүргөм ал мектепти. Белгилеп айткым келип атат да, ал мектеп 1926-жылы ачылып, быйыл эми бир 2 жылда 26-жылы 100 жылдык мааракесин белгилеген турат. Ал мектепке мен өтө сыймыктануу менен айткым келет. Мектептин бособосунан биздин кыргыз элинин көрүнүктүү инсандары маданиятка, адабиятка, ошондой эле саясий, коомдук ишмерлердин баары чыккан. Ошо аябай жакшы белгилүү мектеп. Негизи бул көчө өзү өтө чоң эмес. Узундугу бир 3 километр болушу керек деп ойлойм. Андан ары биздин эми баягы Бишкектин тургундары, Фрунзенин тургандары жакшы билген цирк, ГУМ, ЦУМ жайгашкан. Андан ары болсо мурун Кузнечная крепость деп койчу, кыргызча айтканда усталардын чордону болгон жер болчу, темир усталардын. Аягы барып эле теге Чоңчуй каналы менен бүтөт. Ошо бул көчө аябай мындай тынч, ыңгайлуу. Орусча айтканда бул центрдагы Московский же башка көчөлөр сыяктуу бир мындай, кандай десем, бир чордондуу жер болбосо дагы Кыргызстанга, биздин Бишкекке чоң салымдардын кошкон инсандардын көчөсү деп айткым келет.